Саламатсыңарбы балдар? 4-нчы чейрек үчүн 7-нчы класстардын видео сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү биздин темабыз энергия, механикалык энергия жана механикалык энергиянын түрлөрү. Сабактын жүрүшүндө энергия түшүнүгү менен таанышасыңар, энергиянын физикалык маанисин аныктайсыңар, ошондой эле потенциалдык жана кинетикалык энергияларды салыштырасыңар. Механикалык кыймылды мүнөздөгөн бир нече чоңдуктарды өткөнбүз. Аларды силер билесиңер. Мисалы үчүн аларга күч, кубаттуулук, жумуш, импульс кирет. Ошондой эле дагы бир чоңдук кошулду, ал энергия деп аталат. Энергиянын балдар силер көптөгөн түрлөрүн жаратылышта угуп эле келгенсиңер. Мисалы үчүн механикалык энергия, жылуулук энергиясы, электрдик, электромагниттик, ядролук, гравитациялык жана химиялык түрлөрү бар. Анын ичинен бүгүн көздөп турган темабыз механикалык энергия. Энергия грек сөзүнөн алынган болуп, бизче которгондо аракет, ишкердик же иштөөчү күч дегенди түшүндүрөт. Ошондой эле энергия бул материянын ар кандай формадагы кыймылынын жана өз ара аракеттешүүсүнүн жалпы сандык ченемин өздөчү физикалык чоңдук. Башкача айтканда, жаратылыштагы кыймылга ээ болгон бардык нерселер механикалык энергияга ээ болушат. Механикалык энергиянын бирдиги катары 1 джоул кабыл алынат. Демек, эмне үчүн джоул кабыл алынат? Энергия нерсенин кандай жумуш аткара ала тургандыгын мүнөздөчү физикалык чоңдук. Нерсе канчалык чоң жумуш аткарса, анын энергиясы дагы ошончолук көп болот. Нерсенин кыймыл учурундагы же алардын өз ара аракеттешүүсү боюнча аныкталуучу энергия механикалык энергия деп аталат. Механикалык энергия эки түргө бөлүнөт: потенциалдык энергия жана кинетикалык энергия. Потенциалдык энергия бул латын сөзүнөн алынган болуп, бизче которгондо күч, мүмкүнчүлүк дегенди түшүндүрсө, кинетикалык энергия грек сөзүнөн алынып, бизче которгондо кыймылга келтирүү дегенди түшүндүрөт. Потенциалдык энергияны эмнелер мүнөздөйт? Кайсы нерселерди биз потенциалдык энергияга ээ деп атайбыз? Мисалы үчүн, бийикте жайгашкан ар кандай нерсе, кысылган пружина, кысылган газ, кысылган суюктуктар, ушул сыяктуу нерселер потенциалдык энергияны мүнөздөйт. Потенциалдык энергия деп нерсенин бөлүкчөлөрүнүн абалдарына жана өз ара аракеттешүүсүнө байланышкан энергияны айтабыз. Потенциалдык энергияны ЭП тамгасы менен белгилейбиз. Демек, потенциалдык энергия бул нерсенин кандай абалда жайланышкандыгына жана анын жайгашуу ордуна карата өзүнүн энергиясын аныктайт. Физикада потенциалдык энергиянын өзү эмес, анын өзгөрүшү мааниге ээ. Башкача айтканда, потенциалдык энергия нерсенин баштапкы жана акыркы абалдарынан көз каранды деп айтылат. Потенциалдык энергиянын формуласы. Потенциалдык энергияны кантип аныктайбыз? Анын үчүн потенциалдык энергиянын формуласында ЭП барабар МЖH. Мында ЭП потенциалдык энергия, М нерсенин массасы, Ж эркин түшүүнүн ылдамдануусу жана H бийиктик нерсенин абалын түшүндүрөт. Сүрөттө аба шары көрсөтүлгөн. Ал өзүнүн массасына ээ жана ал жерден канчалык бийик учкан сайын анын потенциалдык энергиясы дагы ошончолук чоң болот. Потенциалдык энергиянын бирдиги. Потенциалдык энергиянын бирдиги формасын кайталап алабыз. Анда ЭП барабар МЖH. 1 килограмм көбөйтүлгөн метр бөлүнгөн секундда квадрат көбөйтүлгөн метр. 1 джоулду берет. Башкача айтканда, килограмм көбөйтүлгөн метр секундда квадрат 1 ньютонго барабар болсо, ньютон көбөйтүлгөн метр 1 джоулго барабар. Сүрөттө силерге кыз көрсөтүлгөн. Ал селкинчекте жерден кандайдыр бир бийиктикке ээ. Ошондой эле ал термелүү учурунда эң четки абалында анын потенциалдык энергиясы ошончолук чоң болот. Демек, потенциалдык энергия нерсенин бийиктигинен көз каранды. Келгиле, анда силер менен азыр потенциалдык энергияны эсептеп көрөлү. Анын үчүн бизге сүрөттө 2 топ берилген. Алардын бири жерден 5 метр бийиктикте болсо,
ал эми экинчиси 10 метр бийиктикте. Ошондой эле топтордун массалары 500 граммга, башкача айтканда 0,5 килограммга барабар. Анда формуланын жардамында потенциалдык энергияны эсептеп чыгарабыз. Биринчи топтун потенциалдык энергиясы 0,5 көбөйтүлгөн 10 метр секундта квадрат көбөйтүлгөн 5 метр барабар 25 джоул. Биринчи топтун потенциалдык энергиясы 25 джоул. Ал эми экинчи топтун потенциалдык энергиясы болсо 50 джоулго барабар. Мында көрүп тургандай эле экинчи топтун потенциалдык энергиясы көбүрөөк экен. Башкача айтканда, нерсенин бийиктикте жайгашышына карата анын потенциалдык энергиясы дагы ошончолук чоң болот дегенди түшүндүрөт. Эми балдар, силерге суроо. Замбиректен атылып чыккан ок траекториянын кайсы чекитинде эң чоң потенциалдык энергияга ээ? Анын үчүн 3 чекитти белгилеп алалы. А, Б, С. Кайсы чекитинде потенциалдык энергиясы эң чоң деп ойлойсуңар? Албетте, Б чекитинде. Себеби октун траекториясы боюнча Б чекити эң жогорку деңгээли болуп саналат. Эми кинетикалык энергия тууралуу сөз кылалы. Кинетикалык энергия кыймылдагы нерсенин энергиясы деп аталат. Башкача айтканда, кыймылга ээ болуучу бардык нерселер кинетикалык энергияга ээ. Кинетикалык энергияны биз эки тамгасы менен белгилейбиз. Кыймылдагы нерселердин жумуш аткаруу жөндөмдүүлүгү кинетикалык энергия деп аталат. Сүрөттө силерге бир нече мисалдар көрсөтүлгөн. Мисал үчүн, бийиктен түшүп келе жаткан топ, селкинчек ойногон балдар, чуркап бара жаткан бала, ошондой эле канаттуулардагы кыймыл ужуру бардыгы кинетикалык энергияга мисал боло алат. Кинетикалык формуланы кантип аныктайбыз? Анын үчүн эки барабар mv квадрат бөлүнгөн 2. Мында эки кинетикалык энергия, м нерсенин массасы, v квадрат нерсенин ылдамдыгы. Сүрөттөгү селкинчек тепкен кыз массага ээ, ошондой эле ал азыр кинетикалык энергияга ээ болуп саналат. Канчалык катуу күбөлөнгөн сайын, демек кыздын кинетикалык энергиясы ошончолук жогору болот. Кинетикалык энергиянын бирдиги потенциалдык энергиянын бирдигиндей эле барабар. Башкача айтканда, метр көбөйтүлгөн килограмм көбөйтүлгөн метр квадрат бөлүнгөн секундта квадрат 1 джоулга барабар. Бул жерде метр секундта квадрат эмне үчүн квадрат менен берилген? Себеби дегенде формулабызда v квадрат менен берилүүдө. Эми кинетикалык энергияны эсептеп көрөлү. Мында бизге эки машина берилген, массалары бирдей болгон жана биринчи машинанын ылдамдыгы 6 метр секундага барабар болсо, экинчи машинанын ылдамдыгы 8 метр секундага барабар. Анда 2 барабар mv квадрат бөлүнгөн 2 формуланы ордуна сан маанилерин коебуз. 2 тоннаны системасына келтирип килограммга айландыра алабыз. 2000 килограмм көбөйтүлгөн 6 метр секундта квадрат бөлүнгөн 2 барабар 36000 джоул. Ал эми экинчи машинанын кинетикалык энергиясы болсо 64000 джоулга барабар. Мында көрүнүп тургандай эле экинчи машинанын кинетикалык энергиясы көбүрөөк экен. Мындан биз эмне деген жыйынтыкка келебиз? Мунун натыйжасында нерселердин канчалык энергиясы көп болуш үчүн алардын массасы жана ылдамдыгы чоң болуш керек. Кинетикалык энергияны эсептөө. Анда балдар, силерге азыр 3 чөйрөдө аракеттенүүчү 3 техника көрсөтүлгөн. Булардын кайсынысынын кинетикалык энергиясы чоң деп ойлойсуңар? Анда силерге үй тапшырма берейин. Самолеттун, кеменин жана машинанын орточо массаларын жана орточо ылдамдыктарын эсептеп, булардын кайсынысынын кинетикалык энергиясы чоң экендигин табабыз. Демек балдар, потенциалдык энергия бул нерсенин абалдарына байланышкан энергия болуп, ар кандай бийиктикте жайгашкан нерселер, кысылган пружиналар, суюктуктар, газдар потенциалдык энергияга мисал боло алат деп айттык. Ал эми кинетикалык энергия болсо нерсенин ылдамдыгынан көз каранды болуп, ылдамдык канчалык чоң болсо,
анда ал нерсенин кинетикалык энергиясы ошончолук чоң болот. Анда эмесе балдар, бүгүнкү биздин сабагыбыз бүттү. Кийинки сабакка чейин сак саламатта калгыла.